Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly көрермандар, бүгін біз YouTube каналында сұрадыңыздар жауап берем рубрикасының кезекте сұрасына жауап береміз. Бізге келген сұраулардың авторы Дайыр Анарқолов. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум ассалам. Біз чет елде иштеп жүрөбүз жана биздин кыргыз кыздарыбыз да бар иштешкен. Биздин айрым кыргыз кыздарыбыз бөтөн улуттун балдары менен жүрүшөт. Өтө эле жаман көрүнүш, ошолорго кандай тарбия колдонсок болот дейт. Мен дагы бир өзгөчөлүк айтайын, урматтуу көрөрмандар, мунагу келип аткан суроолордун бардыгы реалдуу суроолор. Биздин чыгып аткан чыгарылыштардын ылдый жагында комментарийлерде ушулар бар. İzlesеңіздер, табасыздар. Балким сіздерден да кандайдыр бир жооптор болсо жазып койсоңдар, ал да Аллах разы болсун. Мына ушул суроо ээсине балким пайдасы тиер. Биздин жообубуз мындай. Чет элде жүргөн кыргыз кыздары көп тилекке каршы. Биз ушу кыздарыбызды кармай албадык. Чыгып кетти бардыгы. Чыккандара тарбиясы начар чыккандар болду. Адепсиздери көп кетти. Чындыгында ар жактан келет. Видеоларда келет, биздин кыздарыбыздын кылбаган кылыгы калбады, ар нерсе кылып атат. Мен бардык кыздарыбыз дегенден алысмын. Чындыгында үй бүлөсү менен барган кыздарыбыз бар, өзүн бекем кармап тың жүргөн кыздарыбыз бар. Алар жөнүндө кеп жок. Мына ушул бейадеп жүргөн кыздарыбыз жөнүндө айтып атам да. Булар бизди аябай уят кылышты. Бизди гана эмес, ата-энесинен наалат Аллах субханаху ва тааладан алып беришип атат. Жет атасына чейин наалат жеткирген кыздар бар да. Кудай сактасын булардан. Бұл жерде Дайыр Анарқоловтың суроосу, биздин кыздарыбыз адепсиз жүрүп атат, бөтөн улуттун эркектери менен деп атат да. Мен айтат элем, бул жерде маселе бөтөн улуттун жигиттеринде эмес. Бизди Аллах Таала улутчулдуктан сактасын. Ал жигиттер эгерде мусулман болгон болсо, алар биздин кыздарыбызга үйлөнүшү керек. Мусулман болбосо, биздин кыздарыбыз алар менен жүргөн ары турсун, турмушка сунуш кылса да чыкпашы керек. Мына биздин шариятыбыз ушундай. Бөтөн диндегилерге турмушка чыгуудан кайтарат мусулман кыздарын. Бул маселеге биз биринчи маселеде ушундай карашыбыз керек. Мусулманбы турмушка тий. Мусулманбы турмушка тий. Мусулман эмеспи жүрмөк түгүл турмушка да тийбе. Чыкпа. Бирок мусулман экен деп аны менен жүрүп алуу да туура эмес. Көпчүлүгү Туркияда жана башка мусулман өлкөлөрүндө да биздин кыздарыбыз ушундай кылыктары ошо өзүн мусулманмын деп атагандар менен болот. Биздин өзүбүздө деле, Бишкекте деле, ошондой, Кыргызстанда деле ошондой. Бул аябай жат көрүнүш биздин динибизге, салтыбызга, наркыбызга. Кийинки маселе, биз аларды кандай тарбиялашыбыз керек дейт. Бир кездери ушундай жигиттер чыкты, намусуна чыдабай аларды келтектеп, уруп, видеолорун чыгарып башкаларга сабак болсун деп чыккан жигиттерибиз болду. Аларды биздеги жанагы бузукулукту коргогон инфолор бар. Алар чыгып түм эле уртокмо калып, кээбилерин мындай айтканда кээбилерин жоопкерчиликке тарткан учурлар да болду окшойт. Бирок кийин кезектерде бул жигиттерди таштап койду окшойт. Бул маселени аябай көп намысы бар эркектин намысы кордоло турган маселеде өзүңдүн үйүңдө кызың чыгып башка бирөө менен ойноштук кылып жүрөт. Терге тийсе да бир маселе. Бара-бара жигиттер де бул маселени кол шилтеди окшойт. Кыздар андан бетер кетти. Ушундай деп ажаандык менен жооп берген кыздар болот экен. Сен ким элең мага? Сен багып коесуңбу мени? Деп. Бул аябай беадептик, уялыштын ордуна. Менин оюмча, биринчи кезекте бул кыздарды кыздар тыйышы керек. Четте жүргөн. Четте жүргөн кыздар, таза жүргөн кыздар, иш билген кыздар, аброю таза кыздар ошолорго иштеш керек. Кой сиңдим, кой эжеке деп. Бул бир. Экинчиси, менин сунушум, ошол кыздардын дарегин билсеңиздер, ата-энесине жазыңыздар. Ата-энелерине жазыңыздар. Кызың мынтип жүрөт, ап кет кызыңды, бизди уят кылды. Өзүң да акыретиң өлдү деп. Мен акылым жеткен ушул. Бирок эч качан башка бирөөнүн кызы кол көтөрүш туура эмес. Бул өтө туура эмес маселе. Эгер жакшылык мүмкүнчүлүгү болсо, жакшы насихат кылып түшүндүрүш керек. Балким адашып, балким баш айланып, азгырылып калган кыздар болсо, балким кайтар, туура жолго түшөр. Эгер болбой эле такыр эле ошол жолдон кайткысы келбеген, көзү ачыктай иш кылган кыздар болсо, алардын жазасын бир Аллах өзү берер. Биздин колдон келгени ата-энесине кайрылып коюу, насихат кылып коюу болгону гана.
Ошондуктан этият болуңуздар, жоопкерчилик бар, мыйзам бар дегендей. Майып кылып койсоңуздар, өмүр бою бирөөнү майып кылган доо менен жашайсыздар. Бул жакшы эмес. Бизге Дайыр Анаркулов берген суроосуна жооп бергенге аракет кылдык. Сурадыңыздар, жооп берет рубрикасы бүгүнкү. Жана кимге бул жооп зарыл болгон болсо, башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Бизге суроолор бериңиздер, жооп бергенге даярбыз иншалла. Салам алейкум.